Кенже тескерчisi милициянын прапорщиги Кошчоков Шукурат 28-29 январь күндөрү салык инспекциясы менен биргеликте адам ташуучу автоунаар менен рейд өткөрдүк. Түшүндүрүү иштери негизги максат жол кырсыгын алдын алуу, болтурбоо максатында жана ошондой эле налоговый жактан патент текшеришип ошол боюнча иш-чара өткөрүлдү. Азыр да өткөрүлүп жатат. Бул боюнча жол эрежесин бузган айдоочуларга протоколдор түзүлүп атат. Эскертүү иштери жүргүзүлүп атат. Азыр кечээ бүгүн эскерттик. Ошол патент боюнча налоговый жактан эскертилди. Патент албаган айдоочуларды 1 февралдан баштап чара көрүүбүздү эскертишти. Биз биргеликте иштеп жатабыз. Мен Иназаров Алижан Бекматович. Ушул стоянканын кароочусу. Бизде мына налоговыйлар чыгып патент алгыла деп кыйнап жатышат. Бизде бу жерде патент алышка шарт жок. Остановканы курушуп койгон, остановкага келип токтошуп, адамдарды алып кетишип калат. Бизде Ошко 3 бригада бар. 3 бригада 3 күндө бир келет. Смендери. Ошко барса 4-5 машина барат. Башка бара албайт. Попутчиктер бизди ушинтип кыйнашып атат. Барып алгыла, кеткиле десек, силер өзүңөр стоянкага баргыла деп остановканы ээлешип алып атат. Ошого чара көрүп, майырды тазалап неме кылып берсеңиздер, биздин таксистер патент алат. Мен Мамасалиев Кайым Кызылбак айыл өкмөттөн боламын. Кадамжай районуна келип такси кыламын. Азыр бизде бала сезон мертвый сезон экен. Иш жок, комбинатта отурган, Кадамжай суу комбинаты иштебейт. Элдер ушинтип кыйналышып такси кылышып атат. Анан бизге налог инспекциядан келишип, налог төлөө деп кыйнап атат бизди. Ошону мына бир ойлонсоңуздар болот бардык бийликтегилер. Мына Шаймардан деген биздин анклав бар. Бул Шаймардандагы анклавдар вообще катуу жүрүшүп атат. Ошого биздин Кадамжай районунун гаилери чара көрсүн. Айдыркинге да ошондой болсо сокко кеткендер өтө катуу жүрүшүп атат. Ошону мындай бир жакшы жолго чечип бериңиздер. Келесин эртең менен 3 саат туруп бир күндө бир жолу же 2 жолу рейс кыласың. 100 жыл соң патентти ол адамдар өтө кыйын болот балдаргачы, адамдарга. Зулпуев Өмүрбек Зиябидинович Кадамжай шаардык мэриясында ага салыкчы болуп иштейм. Бүгүнкү күндө Кадамжай шаардык мэриясы тарабынан райондук салык кызматы менен биргеликте жол коопсуздук кызматы менен биргеликте рейд уюштуруп жүрөбүз. Бүгүнкү күндө Кадамжай шаардык мэриясы тарабынан 28, 29, 30 январга карата атайын рейд уюштурганбыз. Бүгүнкү күндө биздин максат жол коопсуздугун камсыз кылуу боюнча иш-чара жүргүзүп жатабыз. Бул жерде шаар тургундарынын арыздарын негизинде жана такси кылган айдоочулардын патенттеринин мыйзамдуулугун текшерүү боюнча иш алып барып атабыз. Бүгүнкү күндө биздин максат шаардын аймагындагы жол эрежелерин сактоо жана жөө жүргөн тургундардын жол эрежелерин камсыз кылуу боюнча иш алып барып атабыз. Бүгүнкү күндө райондук салык кызматынын кураторлору менен биргеликте түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, экинчи күндө жыйынтыктарды чыгарып жатабыз. Мен ойлойм, айдоочуларга мыйзамды сактап, мына айныкса кыш мезгилинде эрежени жакшы көзөмөлдөп, секин айдап, мыйзамды талаптарга жооп бере турган эрежелер сактоо чакырып кетер элем. Бүгүнкү күндө биздин салык Кадамжай районунун салык башкармалыгы, Кадамжай районунун жол коопсуздук кызматынын кызматкерлери менен, мэриянын кызматкерлери менен биргеликте рейд жүргүзүп,
айрыкча бүгүнкү күндө рейдтин жүргүзүлгөнү бул жана жүргүнчүлөрдү ташуучу автоунаалардын ээлерине түшүндүрмө иштерди жүргүздүк. Түшүндүрмө иштин негизги талаптары эмне болот? Бул биздин салык мыйзамына байланыштуу салык мыйзамдарын аткаруу боюнча рейд учурлары жүргүзүлдү. Ошо негизги рейдибиздин жүргүзгөнү ошо жүргүнчүлөрдү ташууга биздин Кыргыз Республикасынын салык кодексинин 353 беренесине ылайык ыктыярдуу патент алып иштөө жол жобосу менен иш алып баруусун как жеке ишкер катары, как жүргүнчүлөрдү ташууда ишкердүүлүк жүргүзүү үчүн патент алып иштөөсүн эскертип чыктык. Негизги себеп бул талаптар эмнеде? Бул талаптар бүгүнкү күндө бизге коюлган, жогорку органдардан коюлган талабы биринчисинен, экинчисинен жергиликтүү бюджеттин толтуруу максатында. Үчүнчүсүндө бүгүнкү күндө ошо жүргүнчүлөрдү ташуунун ар кандай кызык жол жоболоруна түшүп, элдерди жол жол бойдон ар жерден токтотушуп, жанагы бизде айтылмакчы специализированный автобекеттер деген жерлер, жана ошо таксилер токтой турган стоянка жерлерден болбостон жол жободон ар жерден жолдогу жүргүнчүлөргө, жолдо жүргөн машиналарга ар кандай жанагындай жол коопсуздук шарттары түзүлбөй, ар кандай токтотулбаган жерлерден токтотуп, жүргүнчүлөрдү ташуу эмелерине эскертүүлөрдү жүргүзүп, ошолорду баардыгын мыйзам чегине, талабына, мыйзамына келтиртип, ошолорго эскертүү жүргүзүп. Коопсуздук кызматкерлердин негизги себеби ушул жолдо жүргөн жүргүнчүлөрдү ташуучу автоунаалардын ээлерине эскертүү жүргүзүлдү. Мыйзамдаштырылуу иштерин жүргүзсө, Кудай буйрса ушу жолдо дагы кысыктар азаят деген негизде. Себеби бул патент менен ишмердүүлүк жүргүзгөндөр, булар экономикалык ишмердүүлүк жүргүзүлүп, булар сөзсүз түрдө автоунааларыны жанакындай техникалык кароодон сөзсүз түрдө өткөрүүчү талаптар пайда болот. Ошо талаптары шартына ылайыктуу баарынан өтө турган болсо, ошондо жол жүргүнчүлөрдүн дагы ошо автоунааларда ташып аткандарга дагы өздөрүнүн бир коопсуздук эмеси шарт болот деп ойлоп атабыз биз дагы. Биздин негизги ошо максатыбыз булар менен бирге рейд жүргүзгөнүбүз, ошону жана башында айтып кеткен эле жергиликтүү салыктарды, жергиликтүү жанагы бизде местный бюджет деп коет, ошо местный бюджеттен толтуруу максаты болуп атат. Бүгүнкү күндө ар кандай ошо ташуучулардын талаптары болуп атат. Ал талаптарын биз деле туура түшүнөбүз. Кээ биркилери биздин ошо жанагы салык мыйзамына ылайыктуу патент алдырып атканыбызда патенттин айтылат бизде ставкасы дейт, ар бир салык түрүнүн патенттин негизинде иштеп аткандардын ставкалары бар. Ошол ставкаларыны кээ биркилери көтөрө албайбыз деп атат. Бизде шаар боюнча, шаар эмес, жалпы эле Кадамжай району боюнча, анан республика боюнча, анан жанагы сырткы мамлекеттерге каттоо боюнча деген патенттин ташуучуларга 3 түрү коюлган. Ошо 3 түрүнөн бизде Кадамжай районунун ичинде ташуучуларга 150 сом, сыртка чыгаруу республика боюнча да коебуз. Республика боюнча ставкасы 500 сом, анан үчүнчүсү сырткы республикадан сырткары чыккандарга международный перевозкалар да коет, международный перевозкаларга 1000 сом патенттик ставкалары коюлган. Биз бүгүнкү күндө эскертип кетейин деген негизги себебибиз ошо баардык айдоочуларды мыйзамдарды бузбай, ошо патенттик жолдо иштебекчи болуп арыз жазып, ошо патентти алып алсаңыздар, ошо сиздерге дагы кыйла бир шарттар болот эле. Себеби бүгүнкү күндө ошо баардык болуп аткан жол кысыктарда адам ташуучулардан суралып келгенде патенти жок болгондо бул мыйзамсыз деген ташуу болуп калып атат. Ошого баардык жоопкерчилиги шопурдун өзүнүн мойнуна илинип атат. Ошого сиздердин эми бүгүнкү күндө биз жанагы хронометраждык негизде патент коебуз деген шарт менен эмес, буга чейинки 2015 жылы, кийин мына быйыл 2020 жылы патенттик түрлөрдү өзгөрүлгөнүнө байланыштуу Кадамжай районунда ставкалар бүгүнкү күндө көтөрүлгөн жок. Ошого азыр айдоочуларга
жүргүнчүлөрдү ташуучу айдоочуларга айтып кетерибиз, эскертип кетерибиз. Салык органдарына келип, жергиликтүү эгерде башка район болсо ошо районуңуздарга тиешелүү жерлерге барып, ошо мыйзамдашты туруп патент алып койсоңуздар аябай жакшы болот эле. Себеби эртеңки күндөрү мына биздин дагы алдын ала декларациялык кампаниялар жүрө баштады. Жергиликтүү ар бир органдарда 1 март юридикалык тараптарга, 1 апрель физикалык тараптарга декларациялык кампания башталып, декларация жылдын 2019 жылдын жыйынтыгы боюнча декларация тапшырылыш керек эле. Ошол декларацияда тапшырылып атканда сиздердин ишмердүүлүгүңүз, эмне кандай пайда көргөнүңүздөрдүн жыйынтыгын көрсөтүп туруп тапшырышыңыздар керек эле. Ошо алдын ала ошо декларациялык кампаниялардын алдын ала дагы бир эскертип кетип атабыз. Ошо патент менен ишмердүүлүк кылгандардын баардыгы келип туруп 1 апрелге чейин декларациясын тапшырып койгону абзел деп. Кирсем, короче, 570 сом ташайсың, үстүгө 150 сом ташайсың, анан патент берем дедим. Мен буга чейинки патентим бар деп баягындай токтотуп кеткендим да, приостановить этипчи. Аз кирсем ошондой деди, анан ондой жок дедим, ондой ончо пулум жок да менин азыр. Ошону мыйзам чегине биз алдырышыбыз керек. Патент ар бир патент төлөөчү, налогоплательщик соцфонду да чогуу төлөш керек. Кадамжа шаардык мэриясы тарабынан бүгүнкү күндө 28 январь 2020 жылы атайын райондук салык кызматы менен Кадамжай райондук жол коопсуздук кызматы менен биргеликте атайын иш-чара уюштурганбыз. Бул иш-чарада Кадамжай шаарынын аймагындагы автоунаа менен такси кылган таксилердин мыйзамдуулугуну жана патенттерини мыйзамдарын текшерүү үчүн атайын иш-чара өткөзгөнбүз. Бул жерде шаар тургундарынын арыздарынын негизинде Жашайсың, иштейсиң, болсо бүгүнкү жок. күндө иш-чара алып жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө биздин максатыбыз элдердин коопсуздугун камсыз кылуу боюнча жана ошондой эле салык түрүү боюнча патенттерин мыйзамдуулугун текшерип, бүгүнкү күндө иш-чара жүргүзүлүп жатат. Ошондой эле биргеликте ошол иш-чаралар алкагында таксилерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жүрөбүз. Бүгүнкү күндө 3 күндүк иш-чара жарыяланган, бүгүнкү күндө иш алып барып атабыз. Farkı yok. Hani ne kılaylı? Ha? Urmatlı aydoçu, belgisine başı yegenlersiz. Ошо мен сизге протокол түзүп берейин. 121, 123 пrim bir час берели мурда 3000 сом эле. Азыр жаңы өзгөртүүлөр кирип, 3000 сомдон 1000 сомго түшкөн. 15 күндө 500 сом төлөп койсоңуз болот. Эгер төлөбөй 2 айча өтүп кетсе кандай болот? 15 күндөн өтүп кете турган болсо 1000 сом болот. 1 айдан өтүп турган болсо пеня кетет. 1000 сомго барып токтойт. Өзүнүн суммасына барып. Сондай деген нелер жарап турат. Камерага тартып коесуң.
жазып алайлы, оны чечейли. Сіздерден сунушуңуздар бар. Саламатсыздар барыңыздар. Мен атым Өмүрбек, мен таныстар. Мен Кадам шаардык мэриясында салык кызматында иштейм. Бүгүнкү күндө бизде иш-чара Кадам шаардык мэриясы тарабынан 28 январдан тартып 30 январга чейин атайын рейд иш-чара жүргүзүлгөн. Бул иш-чарага Кадамжай райондук жол коопсуздук кызматы менен биргеликте Кадамжай райондук салык кызматы менен биргеликте иш-чара жүргүзүлүп жатат. Бүгүнкү күндө биздин максат жол коопсуздугун камсыз кылуу, алдын алуу боюнча иш-чара жүргүзүп жатабыз. Ошондой эле биргеликте жөө жүрүүчү элдердин коопсуздугун сактоо боюнча бул жерде биздин максат мына сиздер такси кылган айдоочулардын мыйзамдуулугун карап, патенттерини, салык кызматынын патенттерини эскертип, жол жобосун көрсөтүп, максатында иш-чара жүргүзүп жатабыз. Бүгүнкү күндө бардыгыңыздар өзүңүзгө белгилүү болгондой такси класстар 7 орундуу мына машиналар турат, 5 орундуу машиналар. Бардыгыңыздар ушул менен акча таап, үй бүлө багып атканга байланыштуу сиздер патент алыш керексиздер. Бул салык кодексте мыйзамда жазылган жобо. Ошондуктан сиздерден сураныч, бул иш-чара бүгүнкү күндө биринчи сиздерге эскертүү иретинде эле иш-чара жүргүзүп атабыз азыр, патент алыңыздар деп. Эртең 1-ден баштап уже биз контрольный кайра чыгабыз. Патенттерин текшеребиз, таксилердин. Уже мындан дагыга биз предписание менен штраф жазып, патент албагандарга штраф салабыз. Ошого сиздерден сураныч, өзүңүздөрдүн мына документтериңиздерди, мыйзамдарын тактап, патенттерди алып койсоңуздар. Ошол биздин максат ошондой кылат. Бар, дагы кандай көйгөйүңүздөр бар? Бұл сұныш maaşı кидалышықтарды ана папкешіңер. Ана остановканы алышыңа керек. Керегі жоқ бізге мына остановка. Мысалы үшін ана остановка незаконно еле құрылған, қойып қойған шығар. Ана бізге келіп қойып қойған шығар, баяттан алдым ақ келеді. Жерге тоқтап. Башқа ол майырге кешесі жоқ машиналар келіп шетте тоқтай беріп уже ана шар бедарбаза болып кетті. Бригадириңиздер кимсиздер? Бригадамыз о шетте бар. Старший бар. Бригада болса 3 қанша? бригадир бар. Патентиңиз сиздерде мына шаардын ичинде 150 сомдон, шаардан сырткары 500 сомдон патент. Енді қара. Bir ayda Bir aldı ayda kıştın günü bana sıra ha. Oçukta bir ayda 2 yolu 3 yolu gelir biz. Азайда ака. Мен патент такси кылып аткандан кийин бир айда бир жолу чыгасызбы, же постоянно чыгасызбы, ол өзүңүздүн милдетиңиз, ишиңиз. Yok o iş gözü ben günde işlegim vardı. Yok da o şey. İyi söylemanda o gün zamet saksanız yok da. Kana biz ya Ökmen bile 8 saat iştah verdiniz de bana takamene. Para duramaz saatten beri. Selam yüzünlerde çatkana biz sürücü yolcular. Durur iskamet et. Өкмөттүн Lancı мыйзамы sıkıntı oldu. Hükümetin mıyzamı Жардам көмөк көрсөтүп Kıştığındaki eldi kıynaya verin. Eldi kıynaya veresin. Hele bir neyse tapayla. Сиз канча жыл, мисалы мен сиздер бардын сырттан тааныйм да, көп жылдан такси кыласыздар. Бир жолу патент алдыңыздарбы? Ben ağamla men. Az bana demesiyen var men. Ağamla men. Көз жапыгына. 500 som. Tutatkamız. Tohtatkamız o şamalda 200 som ne dedi. Sosmonda 100 som tölet dedik. Şunu bizge normal dedi. Şunu tölet bir gömmeye bana. 2 yıl uçurmadı. Ne var? Hazır 500 som dedi. Sosmon 800 som dedi. Kayısı buldu vereydi o bana. Biz oşkan 300 som tölet ettik. Sosmonda 100 som tölet dedik. Aldıdan tölet teşekkür ettik. Hazır 500 var. Yok o şunu kara kılasınlar da. Мыйзамды карап атасыз. O şunu kara kıla. Сиздер өлдүгүндө 1000 сом, 2000 сом акча табасыздар. Abi bir ayda tapsam ben kayısı buldu. Ona şaka bakayım. O zapçası alayım mı? А жолду есепте отырасыз. жак, мындай да. Misal үшін мыйзам чегиде силер таксилерге bir кандай bir жардам Условия Kayıt geldi. Кыргызстан боюнча бул мыйзам бардыгы бизде. Бирде биз жақсы білеміз, мыйзам білеміз. Жүре топазарында шат yerге çıkıp otasın. Башка нерсе мындай, мен жардам мындай деп неме сураныңар, эми келип атасыңар. Мага караң, эми мына кысканда да келдиңер. кысканда эмес, бул убакка сен айтып жүр, кече да. Bizde patentler var, hamı yok var. Boluşun, sağ olun. Sizde var iken, yok adamlarga aytasız. Tek adamlarga onday jardamlaşırlar. Allah kırırlar. Ya o işteseye gitsin, işteseye gitsin. Nime kılasın? Biz жеңилдете албайбыз. İşteseye gitsin, iş bolsun. Zebra дейсер, стоянка. Мына остановка неправильно кургансың. Sağ olun hazır maylı. Ne bu endemese bir nesine hiç pozitif yok ama dedim. Yok o şey patenti şöyle söyle. Ben patent. Ben de var. 200 somun kaç somun töletti. O şöyle koydu ben davranıyorum. İstemiyorum. Patent sağ ol. Haydi yok o şöyle sen azaltma al. Төлөдүм мен 6000. Ne? Bir yerde 500'de taksisi var. Vardığı kelbeli 500 taksi ketmekti.
Günü 500 mingdi. Menen Geçitmeyin bolganda şol bir ayda bir kere. Bırakta bir ek yol boşka 5. bolacağız. Bana koçur jetli duram. Olsa tarttırdım. 3 de maçta geldi. 3 de. Kim kansı doğru var? Kızılkada 60 da maçı var. 3 de maçta geldi. Evet. Ol oyakta mizam çıkıyor, oturganda çıkarıp koygan. Yok bular sunuş yazar mı? Yok, yazgan menen bu boyda, onu yazganmız. Ol oyakta zakondu çıkarıp koygan, oturuşatlar olar. Pulda alıp koyup, bulardı ayda aytanan ki, bar işte kıldı. Yerge kesen bular orta yollara deme bular. Öyle izleyelim demede manetten aldı demek koyatan. Ol bir ulan hiç demek kalmadı. Manetti kararlasın, manetti. Para aldı. Adam çıktı. Jonga patentazı odlak. Gitti ona parmasan Kasmet tutsan sen kâyi öden de. Ana uzlarga toktadın da sen. Ana manda desen sen men nalogu öden de. Kara takmiyetin de sapsa. 8 bin. Ver gastının kar soktu. Ona bak kişi var jol dese onu astırıp kadar adam da oldu. Abi biz kal otur. Şunu bir zaklandı kurgan. Bak kendi kere değil. Ana yapma pazemka, pazemka var. Pazemka işlevet var. Koy Gitti tuvalet yap toktadın. bu mı unutma. Transport inspektör gelip karasın. Sizler dersengizler esnaf almayın daha toplap жазамын алып келем. Менің сунушум аз ойым. Сіздер daha қандай дерсіздер? Мына ана жақтағы серге қатқан таксилер тұрады да анау. Анау перекрестокта. Аз оларға түсіндіру işlerini жүргізіп. Шоларды мына такси біз мына Асановка шаһардың ішіне қойғанбыз да. Северка, базар, мына постқа кеткен жүргіншілерге қойғанбыз. Енді сіздерге азыр қызыққа ошо жаққа шығып отырып атасыздар ғой. Мен ошо таксилерді Кеңiri кіріп тұрған. ошо таксилерді мен маяққа жылдырсам, эленет дагы сіздер мына территорияның ішінен шықпай только қызыққа ошқа майтан алыңыздар Бишкекке. Ана келген пассажирлер маятын буралбайт өдөдөн. Нарақтан. Анан да алып келем. Kızılkaya papuçiga kelip toktaydı. Манаяктан барган Кызылкаяны Кызылкая катты. Respublika boyunca 500. Так, саламатсыздарбы барыңыздар? Мен атым Өмүрбек. Мына Кадамжар шаардык мэриясында ага салыкчымын. Старший налоговик. Шу шаардык телеймин. Бүгүнкү күндө биздин иш-чарада Кадамжар шаардык мэриясы тарабынан 28 январдан тартып 31 январга чейин райондук жол коопсуздук кызматы менен биргеликте райондук салык кызматы менен биргеликте иш алып барып атабыз. Рейд жүргүзүп. Биздин максат биринчиден ошол сиздердин мынабу жол коопсуздугун камсыз кылуу боюнча, элдердин жол жүргөн элдердин жол эрежелерин камсыз кылуу боюнча иш жүргүзүп атабыз. Иш алып барып атабыз. Бүгүнкү күндө биздин максат сиздердин биринчи мыйзамдалууңуздардын такси кылган айдоочу такситердин патенттерин мыйзамдуулугун текшерүү боюнча. Сиздерге бул биздин максат биринчиден эскертип, жардам берип, жол жобосун үйрөтүп кетүү максатында мына шаарда бир чогулуш өткөзүп жүрөбүз. Сиздерге айтарыбыз, сиздерден сураныч, ошол такси кылган адамдар патент алып алсаңыздар. Мына ушул такси менен патент алып, өзүңүздөрдүн бала чаканы үй бүлөңүздөр багып атасыздар, мыйзамды угуп койсоңуздар, бардыгыңыздар. Бул жерде элдердин арыздары да бар, арыздардын негизинде да чыгып атабыз. Мына жаш балдар ташыган таксилерде да бар экенчи. 5-6дан жарандарды салып алып айдаган, бири-бири менен жарышып катып айдаган бул жерде. Ошолорду бир тартипке чакырып, анан мына жерде жолубуз тар, өзүңүздөр көрдүңүздөр, былтыр бир катуу иштедик, мына жолдорду кеңейтип, мыйзамсыз курулган нерселерди буздуруп, кеңейтип атабыз. Дагы мен ойлойм, дагы бул иш-чара токтобойт. Тар, шаарыбыз тар, мына стоянкалар, аянтчалар жетишсиз. Бирок ошого карабай, шону алдын алып, бири-бириз менен жакшы мамиле алып, тартипке келсек деген ойдо. Сиздердин биздин максат сиздерге жардам берүү. Билбегениңиздерди жол көрсөтүп, сиздерден ошол патент алсаңыздар деп, ошолорду эскертип келдик бизде. Мына биздин азыр райондук салык кызматтарынан келди. Мына Мурат ака өзүңүз дагы сүйлөп патент боюнча маалымат берип кетсиз. Буга чейин биз бир нече жолу эскерттик. Патент алгыла депчи.
Azı mına biz az eskertүү jөнүндө daha bir жолу жол коопсуздук кызматкер менен чогуу биргеликте чыгып атабыз. Az eskertүү түрүндө эле келдик. Мына эртең биринден баштап ким албаган болсо, биз мыйзамдуу түрдө чара көрөбүз. Протокол түзүп, административдик штраф салабыз. Şonu eski alıp koysanızlar, bardağınızlar. Endi ülke mağazasına karatan en. Adı sen özgür kepsinden ne olduk da özde. Ha. Sen gözünden bunda bir kelip durup buna gayın inspektörün var iken bunda tekşirmesin yani bir günde kança reis oldu. Bir günde kança reis oldu. Yok biz reisini biz kanday esepteyiz. Tekşirler sen buna karsan buna da prensip taksimden açar bak. Bir günde kızılbak yok okuna. Kança reis oldu sana bu atkaçı. Kança reis bolsa brigat bolup bir gün bölünüp alыңыздар, özüңүздөр чечишиңиздер биякта. Biz patent aldık. 50 lira satın 50 lira şey. Bana Liboy'dan sakladı. Siz özgür tekşirdiler. Hükümet iş tabi versin hiç kim çıkmadı taksiye. Onu da kamera aytыңызda Kamera kaylanızlar. Siz atı toktaptınız. Birden söyleyelim. Atı jönüңüz tanıştırıp bana kamera ataya geldik. Ellerin sunuşunu probleması geçip birgelikte iş alıp barayla otağız. Ya ben o saklaşın dedim saklaşın. Siz taksisiz mi? Taksi emez mi? Jönle çık otam ben. Bu korkturam da. Jönle Adı ben bunda. managa geldim özüm işim benim. Ha şonda dedim. Ben bunda bilem da. Jönle bunda canan sizce taksiz. Taksi elemezsin ben şey. Oytkiniz ayttım bana. Mana özüңөрдөн teşekkür ederim. Gayı var ekan. Gayını atıp turup koygan bütün hakem kılıp bollar. Bollar bilan kıyna bollar. Bir iş bolsa çıkmadı. Bollar çıkpay çıkmış ket taksiga. Hiç kim çıkpaydı bollar. Kana kamyon ölgön bolsa, avtomobillar işlebeyotgan bolsa, yer qayqas kerak. Например, marşu bollar 5-10 tane bal çıkan bağımda düşeti vardı hiç. Üzerinde kim brigadır Taksiler vardı mı? Ne karan? Gör abet kıl dese. Kança maşına var mı üzerinde? Okuna kızmaktalar. Kança maşına çıkaran yok deydi. Benzinim çıkarayın. Nerede Burak'tan? Biz mektepten ertemen okuna kızılmaktan keletat. Aldığa 2 yaş falan oturup keletat. Taksisçi. Hazır. Ana ki bunday karasan kışkı döngölekler. Netli menen diyor. Taksi kişi taşıgan. Bir yılda 2 yol tekasma oturdan ötüş gerek. Biz erkili barat. Alarını biz kelip emek kan yok boz. Endi uka makaraganda. Hazır. Uka makaraganda aytып Yollar bozuluklar hemen katı bozuldu. Şularını kalaş gerek. Şonu ofisialini aytamiz. Onu aytdılar, şunu kalağılar. Bizim taksilerimiz akılın жүрсе, alban kılıp kelip vaqtda to'sib Ma kechga kirsang, boyag'ida не положено yerlarga qurlar qo'shilgan. Yarki. Svarga olib o'tadi. Svargani Oşuların taksi gerek. Allah şirap sağlaşılır bu. 80-90 ayda odada. Kız vakti. Devlet Parlar karagan parlar. Hazırda bundayda. Şunu sağ kocamandan koşuyor. Ardından aydoğucusun var da. Bura. Jol koopsuzluğu bir ele gayiga kerak mi? Je Adamlar özlerine gerek. barımızın baldarımız var da. Bardı tura aytasın. Bizge Gayiga kömek ko'rsatish kerak mi? Bravo. Yordam berish kerak. Beremiz. Esile de olsa aytamdan men. Bizlerde местный taksiler, men sana tushuntiray. Скорость нормально жүреді. Неге Өзбекстанды нормально контроль ете албайсыңар? Kel biz öz demelerdi. Даже Bayandan valide olsun Mayer'den 94 2 gün barıp durdum. Yüksekten aldım. Ya o itten de zoraktan turmuş. Ödeden kelat kazak. bizde двойной скоростьта кетті. Даже мына центрде жүзде өтіп кетті. Жүзде өтіп кетті. O mektepte aldım. Noktada 3 yola var ya bu. O Molla Niyaz mektebi. 3 yola var. Машина стоянкаga qo'yilib, bugun ayol hökümetimen barıp emnes materialni Agarda bir chipi bo'la turgan bo'lsa, el chiqib ele o'zbeklarni o'sha yerda tevlab tashlaydi. Halen вообще o'tkazmay qo'yadi o'zbeklarni. O'sha joyda qarash kerak. Balaki to'lov yo'lda kichik qarash kerak-da, to'lov. Qancha ақша tushib o'tadi? Yo'llarga qo'yilib жатқан shartlar. Biz налог to'laymiz. Налог to'laymiz. O yo'lda bir mizonlashtirib, qancha yildan beri taksovatiya Endi o'zi ish qilaveradi. Mos barlig'i men Moslarga ish beradi. Biz bir suranchimiz. Bu yerda где-то bir 60 ga chiqib qolgan. Kovalar жүріп отыр, безвоздор жүріп отыр. Қиқыртқан бойынша сигналды басып мынеде. Tormuz bersin, тоқтабай тошаның қанша метрге чейин барады. Ошоларда. Bu taraftan emedi. Mana biz oğlanlara kızma katlarına marşrutga var.
Onu diyecekti kol yukarıda. Geç onu. Sene verildi. 10 gün sonra verildi. Belge mi? Karavayt'ta barajın toktoysa ne bu? Hazır kış çıkınca. Birinci штраф salındı. Почему? Потому что azıp çıktı. Zakon boyunca. Çarvasına boşadı. Özü жол болуп калган. Oğlu da. Qanchada o'tadi? 6 oy, 9 yil. Qanchada o'tadi? Nima aytib o'tadi? 300 döndük. Oyga. Chiqav. Ya, onu kırız.